Sel unalarda kızıp aksıda öte kattуу жанын айынан sel жүргөн буга чейин УКМ эскерткен. Бишкекте тергөөчү пара алып жаткан жерден кинодогудай эле кармалган. Сафари Болот Ибрагимов майы кызматкерлеринин ызынактарды сурамчылоону улантууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астында койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Аксыда сел жүрдү. Алдын ала маалымат боюнча саат кече 18:00 18:10 чамасында Аксы районунун Аксуу жана Сары Челек айыл аймактарында мөндүр аралаш жааган жамгырдын кесепетинен төмөндөгүдөй кырдаал түзүлгөн. Алсак Сары Челек айыл аймагынын Кызыл Тоо айылындагы Батырбек тилкесинде 2 сел сайынан суу 10 турак үйдүн короо сайын каптап өтүп, Батырбек тилкесинин Сары Челек Кербен автоунаа жолуна кум шагылдарын агызып кеткен. Мындан улам автоунаалардын өтүүсүнө тоскоолдуктар жаралган. Жерини Аксы райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн Калганбек уулунун жетекчилигинде куткаруучулар тобу, өзгөчө кырдаалдар министрлиги мониторинг жүргүзүү, болжолдоо департаментинин жетекчүдөөчү Адиси Боронбай уулу аталган аймакка жерине чыгып кетишкен. Аксы районунун аппарат жетекчиси Сагынбаев Кербен шаарында штабты жетектеп, жогорку кеңештин кызматтарын көзөмөлдөөдү. Ушул эле Аксуу айылы аймагынын Төбө Асты айылында кокту колоттордон түшкөн сел болжол менен 1500 метр ички чарбалык жолдун бетин жууп, айрым жерин бузуп кеткен. Жол каттам токтогон эмес. Мындан сырткары 5 турак үйдүн короо жайын каптап өтүп, турак үйлөрүнө кирген эмес. Айылдын 3 социалдык мекемесин сел суулары каптаган. Булак Каваритова. УКМК Сверлов Рептин тергөөчүсүнүн кармоо видеосун жарыялады. УКМКнын басма сөз кызматы 2 майда Сверлов Рептин тергөөчүсүнүн кармалышынын чоо жайын кабарлады. Тергөөнүн версиясы боюнча милициянын лейтенанты кылмыш ишин токтотуу үчүн акча талап кылган. 30 апрелде УКМК жана Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы тергөөчүнү 150 000 сом алып жаткан жеринен кармашкан. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Денежные средства, которые он получил от заявителя. Так, давайте приступим. Сейчас скажите, пожалуйста, в целях чего вы получили данные денежные средства? Так, обнаружены денежные средства за номером АД-84, так, 16 снизу. В отношении Зарипова потом это уголовное дело, да? Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саакаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Бишкекте чет элдик жарандар уюштурган онлайн казино аныкталды. Бишкек шаарындагы турак үйлөрдүн биринде чет элдик жарандар тарабынан уюштурулган онлайн казино аныкталды. Бул тууралуу 2 майда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, чет элдик жарандар ижарага алынган үйдө жашап, коюмдарды, ставкаларды кабыл алган покер онлайн казиносун уюштуруп келишкен. Тинтүү жүргүзүүдө күчтүү заманбап техникалык түзүлүштөр менен жабдылган жабдуулар, системдик блоктор, спутниктик антенналар, электр менен жабдуу блогу, роутерлер алынган. Ошондой эле 23 даана мобилдик аппарат, ноутбук жана планшеттер табылды. Учурда аталган топтогу адамдардын аракеттеринен Кыргыз Республикасынын жарандарына келтирилген материалдык зыянды аныктоого багытталган тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Субергежи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз.
балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Бишкекте чет элдиктерди мыйзамсыз иштеткендерге 3 миллион сом айып пул салынды. Бишкекте мигранттарды мыйзамсыз жумушка алган жана иштеткендер аныкталып, айып пулдар салынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Бишкек шаардык милициясы нелегал аталышындагы профилактикалык иш-чараларды өткөрүшкөн. Анын жыйынтыгында чөт өлкөлүк жаранды жумушка тартуу, алуу, иштетүү эрежелери бузулган 800гө жакын учур аныкталган. Укук бузуулар кодекси жөнүндө административдик протоколдор түзүлүп, жалпы 3 миллион 615 500 сом суммадагы айып пулдар салынган. Булак репортер Кежи. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайынын имараты кооптуу деп табылганына карабай, ишин улантууда. Кыйноолорду алдын алуу борборунун кызматкерлери Борбордогу жана Чүй облусундагы убактылуу кармоочу жайларга мониторинг жүргүзүштү. Аталган борбордор билдиришкендей, учурда Чүй облусундагы көптөгөн убактылуу кармоочу жайларда оңдоо иштери жүрүп жатат. Бирок кабак жайлардын шартын жакшыртуу боюнча оң динамикага карабастан чечиле элек маселелер бар экени айтылат. Алсак, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында 2015 жылдан бери капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөгөнү, имарат кооптуу деп табылып, эч кандай каражат бөлүнбөгөнү маалымдалган. Улуттук борбор бул маселени бир нече жолу көтөргөн, бирок ага карабастан убактылуу кармоочу жай ишин улантууда. Булак Карча медиа. Денис Петрашев АКШда дагы алтын утту. Кыргызстандык спортчу 100 метрди брас стилинде сүзүп, 59-23 секундта келген. Бул кыргызстандык спортчу үчүн аталган дистанцияда рекордтук көрсөткүч болуп саналат. Буга чейинки рекордун ал 2023 жылдын декабрында АКШ чемпионатында койгон. Анда спортчу 59-46 секундта келген. Апрель айында Сакраментодо өткөн мелдеште Петрашев 50 жана 100 метрге брас ыкмасы менен сүзүүдө 2 алтын медальга ээ болгон. Сафари. Сафари. Жакшы иштер. Жакшы. Биринчиден баштап бул жол белги эмне билгизет? Кайсы? Ушул. Бул бүт знактарды запрещает. Запрещает. Бул? Бул деген мындай кылсаңыз. Эмне? Уступи дорогу, кто запрещает. Бул? Бул Туалет, Бул? подземный. 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 Бул? Бул подземный. Подземный. Бул? Светофор. Светофор. Бул? Препятствие. Препятствие. Бул? Поезд. Поезд. Бул? Со шлагбаумом. Со шлагбаумом. Поезд, да. Бул? Взрывчатые вещи. Взрывчатые вещи. Бул? Боковой ветер. Бул? Неровная дорога. А неге сары болуп турат? Я. Неге сары болуп турат? Кайсы? Атайын сары болуп койгон да? Неге? Ошо эмнени билгиздирет? Сиз неге сары кылып койдуңуз? Я. Неге сары кылып койдуңуз? Сары болгондо баягы временный деген ограничение бар да.
ошонун үчүн коюп койгонбуз да. Yok azım ben смотришь sarını karab koyalım be. Карап коебуз. Nege sarı kılıp koydunuz? Интересно. Çok kısa. Эми баягы коюлат да булар. Bileyim. Ошон үчүн коюп койдук да. Адам билсин эле ошого эле. Жақсы işler abi. Жакшы.